Урматтуу кесиптештер, мен угулуп жатамбы? Ооба, угулуп атат, Э, жакшы. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, ошол биздин мекеме жаңы мекеме 2023 жылдын 16 майында түзүлгөн. Ошондон тартып, август айынан тартып, мен августта өзүм жетекчиликке дайындалып келдим. Август айынан тартып, ушул борборлоп турган сатып алуулардын кандай тартипте ишке киргизебиз боюнча жумуштарды алып барып жатабыз. Мына бүгүнкү күндө министрлер кабинетинин тест кемеси чыгып, анда ошол 6 товар бекитилди. Ошол 6 товар боюнча сатып алууну борборлоштурулган түрдө жүргүзүлөт. Ушул убакытка чейин баардык сатып алуучу уюмдар көрсөтүлгөн товарларды өз алдынча сатып алган учурлар болгон. Биз эмне үчүн борборлоштурулганга бара жатабыз? Себеби мамлекеттик бюджеттен чыгаша болгон каражаттарды азайтуу максатында, үнөмдөө максатында ушул иш чаралар жүргүзүлүп жатат. Мисал айтып кете турган болсок, ошол эле кагаздардын А класс категориясы бар, Б класс категориясы бар. Ар бир категориябыз боюнча баарыбыз сатып алып жүргүзөбүз, бирок баарыбыз бирдей баада сатып албайбыз. Ар бир мекеме ар кандай баада сатып алып, мындайча айтканда бюджетибизге бир аз оорчулуктар тиет. Ошон үчүн борборлоштуруп сатып алсак, баарыбызга керек болгон кагаздарды мындай бирдей баада алганга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Эң негизгиси ушул экономия жаатын карайбыз. Товардын сапатына келе турган болсок, ошол сиздерден азыр циркулярдык кат жөнөтүп, ошол планыңыздарга болгон кош берүүлөр боюнча сиздер ар бириңиздер өзүңөр характеристиканы жазып көрсөтөсүздөр. Кимге кандай кагаз керек экенин, канча даана керек экенин, канча баадан койдуңуздар, ошолордун баарын көрсөтүп берсеңиздер, биз анын баарын топтоп, анан дагы категорияларга бөлүп, дагы өзүнчө мониторинг жүргүзүп, анан ошондой бир бааны орнотуп, ошол баанын негизинде конкурс жарыялап, сиздер үчүн жеңүүчүнү аныктап беребиз. Аныктап бергенден кийин ар бир мекеме өзү билет, ким анда утуучусу, поставщиги ким болду экенин билет. Ошол эле учурда поставщик да билет кайсыл мекемелерге ал жеңүүчү болгонун, кимге кандай товар алып барыш керек экенин. Ошонун баардыгы биз разнарядка азыртуудан жасап койгонбуз, ал даяр. Товарды эки тарап келишим түзөсүздөр, ал товардын проект договорун биз жасап беребиз. Эки тарап келишим түзүп, товарларды кабыл алып, акчасын өзүңүздөр которуп бересиздер. То есть акча жагына борборлоштурган сатып алуу борбору эч кандай кийлигишпейт. Сатып алуу процесси, то есть акча которуу процесси сиздердин өзүңүздөргө калган. Дагы уруксат берсеңиздер, мен бир аз кененирээк түшүндүрүп кеткенге демонстрация кыла аламбы Адилет, мен өзүм? Азыр мен сизди соорганизатор кылып коем. Баштай берсеңиз болот. Көңүл бурсаңыздар, биз ошол өзүбүздүн личный кабинеттен, мен да сиздер сыяктуу эле сатып алуучу уюм катары бир планды пландаштырып көрөлү да, бул кандай көрүнөт экен. Бияктан биринчи ачып алыш керек го, Ооба, биринчи демонстрация кыла турган экранды ачасыз, анан демонстрацияны басасыз. Көрүнүп баштадыбы, Көрүндү. Мына карасаңыздар, бул биздин кадимки эле план закупкабыз, өзүбүздүн эле план, личный кабинеттеги. Ошонун быйылкы жылга киребиз, 2024 жылга. Андан кийин баарыбызда могу жерден добавить деген кнопка чыгат. Эгерде биздин статусубуз могу жерде опубликованный болуп калган болсо өйдө жакта, анда бул добавить деген кнопка жок болот. Ошонун ылдый жагында могу жерде отправить на редактирование деген болот. Аны кайра обратно ошол планды киргизгенге мүмкүнчүлүк боло тургандай кылып алып келип алышыбыз керек да. Анан алып келгенден кийин ушул добавить деген кнопканы басабыз. Бизде кийинки момундай шаг ачылат. Карап көңүл буруңуздар. Бардык мекемелер ушул жерде планды толтурганда, могу из казначейских счетов деген тандайт. Бул сиздер өз алдынча конкурс жарыялаганда гана ошондой болот. А эгерде
борборлошту сатып алам десеңиздер, анда ошонун эле ылдый жагында могу жерде могу центральный закуп деп биз ушул жерден эле бөлүнүп кетебиз. Мына тандадык. Андан кийин сатып алуучу өзүңүздөрдүн счетуңуздар бар. Бир канча счеттор бар. Ошол эле спец счет болушу мүмкүн, бюджеттик счет болушу мүмкүн, дагы башка счет. Кыскасы ошол бумаганы кайсыл счеттон ала турган болсок, ошону көрсөтөбүз. Андан кийин бул жерге жазабыз бумага деп. Же шина болсо шина, мебель болсо мебель, эмне алсак ошону жазабыз. Анан статьясын көрсөтөбүз. Ушул биздин кагазыбыз кайсыл статьядан каржыланат. Бул учурда 22-22ден каржыланат. Мына 22-22ге койдук. Эми суммасына келсек, эми ушул сумманы жазганга чейин ар бир сатып алуучу уюмдун ошо закупка менен ошо сатып алуу менен иштеген адиси ошо бир жылга канча кагаз сатып алынат, ошонун количествосын тактап, анан мониторинг жүргүзүп баасын тактап, ушунча сумма кетет экен деген жыйынтыкка келгенден кийин ошол сумма жазылат. Бүгүнкү күндө азыр ошол сумманы көрсөтөрдөн мурун, эгерде сиздер тараптан биринчи кварталга сатып алып алынган болсо, же жарым жылдык алынып калган болсо, же даже алына элек болсо, ушул жерге калган сумманы гана жазабыз. Эгерде биринчи кварталга алынган болсо, анда 3 кварталдын суммасын жазып ушул жерге көрсөтөбүз. Мисалы 100 миң деп коеюн мына. Сохранить. Эми детальдин өзүнө келебиз. Ошол мен кирген планым бул жерге келип түштү мына 22-22 100 миң деп. Ошонун детальдарын кошобуз кагаздын. Могу жерди караңыздар. Бул жерден бир канча классификатор чыгат. Мисалы, эгерде мен азыр бумага для печати деген чыгат. Мына, көңүлүңүз бар. Ошону тандасам, могу жерде биз формуляр жасап койгонбуз. Бул формуляр обязательный түрдө эмес. Эгерде сиздер сатып алынган товарлар, ушул А класс бумага алам десеңиз, ушул А класс бумага, ушул бумаги для печатыга байланган. А класс бумаганын бир канча технический характеристикасы бар. Мисалы караңыздар, эгер могуну тандасам, мындай характеристика менен чыгат. Экинчисин тандасам, мындай характеристика менен чыгат. Үчүнчүсүн тандасам, башка характеристика менен чыгат. Төртүнчүсүн тандасам, башка характеристика. Баары эле А класстагы бумага, бирок ичинен технический характеристикалары башка-башка болот. Ошол жерден өзүңүздөргө ыңгайлуусун тандап алсаңыздар болот. Эгерде жок, бизге бул жерден ылайыктуусу жок экен, биз деген Oldu. Bu kıymet. Bunu bilmiyorum. Yazık yaşta çok bak söyle. эгерде биз деген өзүбүздүн техникалык мүнөздөмөлөрдү жазабыз. Биздин мүнөздөмөлөр бул классификатордо жок экен, А класста жок экен. Мен да А класс алам, бирок мен издеген товар бул жерде жок экен деген чечимге келсек, анда бул жерге Б Сагынбек класс саба. бумагалар чыгат. Да. Жакшы, үнүңүз угулбай калды. Ушул акыркыны кайталап коесузбу? Эгерде могу жерден биз Б класстагы, Б категориядагы кагазды ала турган болсок, анда бул жерден офисная бумаганы тандайбыз. Мына. Ошондо бул жерден формуляр, бул жактагы Б класстагы формуляр ушул офисная бумагага байланган. Буга чейинкиси А класстагы бумага для печатиге байланган болсо, бул ушуга байланган. Эртеңки күнү бүгүн А класс, Б классты чогултуп атабыз. Эгерде сиздики С класс болгон болсо, эртеңки күнү могу жерге пищая бумага деп жазасыз. Ушул жерге. Анан могу жерден ушул пищая бумаганын ичине могу жерде С класс байланган болот. Азыр мен бүгүн көрсөтүп бере албайм, бүгүн бул байланбаптыр. Ошондо бүгүн байласа, эртең уже бул жактан С класстагы бумаганы кыласыз. С класстагы бумагадан да бир канча технический характеристика бар. Ошонун ичинен тандап алсаңыздар болот. Бул атайын сиздерге ушул характеристиканы ар бирөөсү өзү мынтип жазып, туура эмес жазып, анан биз кайра аны артка жөнөтүп, аларга убакыт берип, анан алар кайрадан оңдоп, ушундай убакыттан үнөмдөө үчүн биз ар бир класстан бир канчадан технический характеристика даярдап, ушундай коюп койдук. Бул сиздердин жумушуңуздар жеңил болуш үчүн. Бул бирок обязательно эмес. Дагы бир жолу айтайын. Эгерде жок, мен өзүм башка коем, башка характеристика менен алам десеңиздер, анда ошол эле класс менен уже башкасын койсоңуздар болот. Так, улантабыз азыр мен.
Бул жерге пачка менен алабыз. Пачка менен количествосын жазабыз. Мисалы 100 деп сына единицасы коебуз, 500 деп мисалы катары айтып атам да. Анан периодун жазасыздар, 1 жылдык деп. Анан эгерде могу описание деген жерге ушул убакытка чейин жана айтып кеттим. Биринчи кварталда айрым бир товарлардын көлөмүн алып койгон болсок, бул жерге көрсөтөбүз. Көрсөтүлгөн количество могу 100 количество бул үчүнчү, төртүнчү кварталга каралган же экинчи ошентип биз азыр могу 50 000ге кирдик. Кийин кайра дагы башка бумага алабыз десеңиздер, мисалы Б класстагы алабыз десеңиздер, анда офисная деп жазабыз. Сагынбек Сапарбаевич, Ага, жакшы. Үнүңүз угулбай калып атат, токтоп. үнүм Ага. интернеттен го. Ошол Баасын коебуз, жылдыгын коебуз, анан описаниясыга жазабыз. Количествосу боюнча жазасыздарбы, мүнөздөмөлөрү боюнча жазасыздарбы, сиздерге биз да түшүнгөндөй, сиз да түшүнгөндөй боло тургандай кылып экинчисин да кошобуз. Ошентип бир мекеме эки түрлүү бумага алат экен. И бияктан баалары көрүнгөн, количествосу да көрүнгөн. Анан артка кайра келебиз. Ушул планды азыр могу жерден отправить на подтверждениега жөнөтүп, жетекчинин ЭЦПсы менен публикация кылсаңыздар, ошол планыңыздар мага мисалы оңдой сыяктуу болуп келип калат ар бириники могу. Азыр учреждение дирекция деп келиптир, мисалы ошол мындай кагаз алат экен. Бумага мына офис техника класс 50 пачка алат экен, 535 сомдон коюп тур. Жалпы баасы ушунча калат экен. Мисалы ушинтип биз сиздерден келген пландарды чогултуп алабыз да, чогултуп алып, анан биринчи С класс заказ берип жатат, бирок экөөнүкү эки башка технический характеристика болуп калышы мүмкүн. Аны да карап, ага да бөлүп туруп, Excel форматта жасап, анан ошо конкурс жарыялаганда поставщик түшүнгөндөй кылабыз. Кайсыл мекемеге, кайсыл класстагы бумага кандай характеристикада алып барыш экенин көрүп билип алса болот. Мен уруксат берсеңиздер конференциядан чыга берейин. Сагынбек Сапарбаевич, Чыгып кетти го. бул конференция демонстрацияны бүтүрөм деп конференциядан чыгып кетти окшойт. Азыр кайра кирет. Күтө туралы. Түшүнбөй калган учурлар болсо. Сагынбек Сапарбаевич, менде суроо болуп атат да, ошондо бул жыл башында бир эле жолу сатып алынабы же мисалы үчүн жарым жылдыкка чейин бир жолу сатып алып, андан кийинкиде дагы бир кайра сатып алса болобу? Суроолор барбы? Адилет мырза, суроолор болсо. Угулуп атабы? Угулуп атат. Угулуп атат, Мисалы үчүн азыр жыл башында эч ким билбейт да, мисалы үчүн бир жылда канча кагаз кетиреринчи. Примерный билет, бирок сатып алынган кагазы айталы 9 айга жетти. Анан 3 айга жетпей калды. Аны кайра 3 айга кошумча силерге заявка жиберип сатып алса боло берет. Туурабы? Болот, ооба. Болот.
Анан экинчи маселе, буга чейин ошол бир айыл өкмөт кызматкери мага суроо берген. Айыл өкмөттөр негизи өзлөрү мониторинг жүргүзүп, планга бир сумманы коет да. Ошол сумма сиздердин суммаңыздардан ылдый болуп калып же жогору болуп калса, ошол жерден кандай болуп калат? Планда башка сумма, сиздердики башка сумма болуп Биз калды. эми жанагы түшүндүм ооба. Эгерде айыл өкмөттүн жиберген суммасы биздикинен Ошентип да. Үнүңүз өчүп калды. Кайра күйгүз болсаңыз. Сагынбек Сапарбаевич. эгерде Аха. угуп атабы? Угулду. Эгерде айыл өкмөттүн жиберген баасы өтө заниженный, мындайча айтканда төмөн бааны коюп алып, количествосыга менен баасы Кайра угулбай калды. Угулбай атат. Сагынбек мырза, угулбай калды үнүңүз. Кайталап коесузбу? Угулбай калды. пландан бизге келгенде биз көрүп атабыз да, туура эмес оформить этип келатат. Снегурочка деп жазып коюп атат, бриллиант деп жазып коюп атат, пример деп жазып коюп атат. Же болбосо количество пачкага бир пачка деп 100.000 сомду киргизип коюп атат. Эми бир пачка 100.000 сом эмес да, вот ошондой туура эмес. Же болбосо бааларын ылдыйлатып, количествого коюлган баа дал келбей, андай учурлар болот. Аларды да биз обратно доработкага жөнөтөбүз. Бул деген сөз ошол силер ала турган количествонун так санын чыгаргыла. Себеби количествоңар көп дагы койгон суммаңар аз болуп калышы мүмкүн да. Андай суммада ошончо количество сатып алууга мүмкүн эмес болот. Эгерде силер кайра эле ошону жөнөтө турган болсоңор, анда уже конкурс жарыяларда силердин количествоңар азайып кетиши мүмкүн. Установленный баадан. Түшүнүктүү. Анан могул тескемеде башка дөңгөлөк, принтер, көп функционалдуу түзүлүш, комплекттелген жеке компьютер, ноутбуктар жүрөт да. Кээ биринде болуп калат, мисалы үчүн спейс счеттон сатып алган учурлар болуп калат да. Спейс счеттон деле сиздерге заявка берип, сиздер аркылуу сатып алынат, Айырмасы тендерликкө. жок. Туура, айырмасы жок. Порталдан каттоодон өткөндө ошол мекемеде жана мен счетту тандаган жерден бир канча счет чыгып атпайбы? Ошол жерден айырмасы жок. Кандай счет болсо, счетун көрсөтүп келе берет, ал бизге түшө берет. Ал маселе эмес. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Урматтуу кесиптештер, кимде кандай суроолор бар? Колуңарды көтөрүп бирден айтсаңыздар, мен сөз берем. Бул жакта чатка жазып атат, мебель боюнча да түшүндүрүп кетсеңиздер жакшы болот эле. Обычно мебель, так, азыр. Обычный деп жазды. Обычно мебелдин көрүнүштөрүн эквивалент катары киргизип кетет элек, эми кандай болуп калат дейт. Мебель бул эң оор сатып алуулардын бири. Биз бул боюнча дагы иштейбиз. Мебелдерди алганда баарын бир сатып албай, мисалы үчүн нар коюусуна мындай. Таштайлыкка келген жок да, жок бар. Урматтуу кесиптештер, суроо бербеген кишилер микрофондорду өчүрүп алсак, бизге тоскоол болуп жатат. Эгер суроо бергиси келгендер колуңарды көтөрүңүздөр, мен сөз берем, сурооңуздар бересиздер. Анан кайра микрофонду өчүрүп коебуз. Чоң рахмат. Сагынбек Сапарбаевич, уланта бересиз. мебель боюнча мебелдерди бир канча конкурска бөлөбүз, албетте. Баарын бир эле сатып ала албайбыз, себеби ал жерде мектептерге керектелчү мебелдер бар, мекемелерге керектелчү мебелдер бар. Анан мекемеге керектелгенде да бирөөсү стульчик сатып алат, бирөөсү шкаф сатып алат. Ошого карап, аны да категорияга бөлүп туруп, анан ушундай конкурстарга бөлөбүз. Анан бир Сагынбек мырза, үнүңүз кайра чыкпай калды. коюп, ошончо срокко чейин ушул алына турган товарлардын мүнөздөмөлөрүн, количествосын, бааларын тактап, ушул планга жөнөткүлө деп. Анан биз чогулткандан кийин анан уже конкурс процедурасы жүрөт. Түшүнүктүү. Так, кийинки суроо бере турган Алчын деген көтөрдү. Урматтуу кесиптеш,
суроо бербейт окшойт. Кийинкиси Redmi. Redmi деген көтөрдү эле. Кесиптештер, кимде суроо бар? Суроо алсаңыздар. Менде суроо бар эле, берсек болобу? Айта бериңиз. Бериңиздер. Биз могу айылыбызда мектепке балдарга эме алып бермекпиз да. Местный бюджеттен карап берип атканбыз да. Эме кийим илүүчү шкафтар, бут кийим койгучтарды. Ошол да ушул централизованный аркылуу кетет экен да, демек, а? Сагынбай Сапарбаевич, сизге угулдубу? Жок, угулган жок. Бизде мектептерде деген боюнча угулбай калды. Кайра кайталап коесузбу сурооңузду? Бизде деген айылдагы мектепке кийим илүүчү шкафтарды жана бут кийим койгучтарды сатып берүүгө эме пландалып жатат да. Ошол дагы ушу централизованный аркылуу жүргүзүлөбү, демек? Туура, ошондой. Уруксат берсеңиздер, могу жерден чаттан жазгандарга жооп берейин. Сиздер мамлекет көп убакыт кетет деп туура айтасыз. Процедура өтө узакка созулушу мүмкүн. Ошон үчүн биз циркулярдык кат жолдогондо мөөнөтүн көрсөтүп беребиз. Азыр мисалы биздин циркулярдык кат качан кеткен? 19-на чейин деп. Бул деген понедельник включительно. Ошого чейин бир гана бумаганы жана мен көрсөткөндөй кылып планга киргизип жөнөтүп коюш эле, ошол эле сиздерден талап кылына турган нерсе. Анан ошону да 19-на бербей, 21-ине чейин жеткирип, ушундай болсо, албетте ушундай республикадан маалымат топтош кыйын болот. Эгер ошол мөөнөтүндө келе турган болсо, эгерде биз 19-унан керектүү маалыматтарды алсак, анан бат эле мониторинг жасап, конкурска уже даяр эле балдар. Анан эмени запрос качыруу менен өткөрүп туруп эле, аны дух пакетный кылып, 10 күн, 15 күн кылбай эле 3 күнгө конкурс жарыялап, жеңүүчүнү батыраак аныктап, анан уже жеңүүчү аныкталгандан кийин анан өзүңүздөр пассажир менен келишим түзүп, анан пассажир жеткирип берет, акчасын которуп бересиздер. Андан кийинки суроо. Айыл өкмөттөрү сатып алар борборуна заявка берген күндөн кийин канча убакытта сатып алуу аяктайт? Сатып алуу борборунун периоду белгилүү күндөргө бекитилгенби? Жок. Бул ошол алынуучу товарлардан, заявкалардан, сиздерден берген заявкадан көз каранды болот. Канчалык эртерээк заявка чогултсак, ошончолук процедура эртең болот. Анан биз 19-на чейин койдук, ага чейинкилер келсе келди, келбегени калып калат. Андан кийин кагаз кийинки этапта качан болсо, ошондо гана алына турган болот. Анан биз мындай да, биздин личный кабинетте айта кетчү нерсе. Биз баарынан 19-на чейин чогултуп, анан бизде объединение деген болот. Бул бир жолу объединение болгондон кийин кайра ал ордуна келбейт. Анын ордуна келиш үчүн бизден дагы бир определенный бир процедура өтүш керек болот. Ал да көп убакыт алат. Ошон үчүн бизге да срок койгон, биз да ошондой срок койгонго аргасыз болобуз да. Мындай айтканда, сатып алуу үчүн каалаган убакта берип, мисалы үчүн срок коюлбаса, бирөө мартта берет, бирөө апрелде берет, бирөө майда берет. Анан ар биринин кагазын бир айда 2-ден 10-дон чогултсак, анда закупка жүрбөйт. Ошон үчүн бир убак коюлуп берилген порталдан. Биз да ошол убакка циркулярдык кат жөнөтөбүз, сиздерден чогулат, анан биз конкурсту баштайбыз. Ошол инструкция этап боюнча канча убакытта берилиш керек? 1 жума, 10 күн, 15 күн, ошол убакыт. Циркулярный кат кеткенден кийин айыл өкмөттөрдүн мисалы канча убактысы болот? Биз ошол циркулярдык катка кайсыл убакытка чейин маалыматтар келип түшүш керек экенин белгилеп коебуз. Ошол жерде көрүнүп турат. Азыркы циркулярдык кат карасаңыздар 19-февралга чейин деп коет, включительно. 19-нан кийин, мындайча айтканда, ал заявка кабыл алынбай калат, кагазы жок калат эгер да заявка кабыл алынбай калат. Туура, ошондой болот. Кийинки Анан мындай болот да, анан биз жетишпей калдык, биз укпай калдык, көрбөй калдык, билбей калдык деп. Анан кагаз керек болгондо барат, анан биз уже борборлор
сатып алып бердик бир баадан. Анан кийин ала турган болсо, ошондо анан ошол мекеменин жоопкерчилиги калат. Түшүнүктүү. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз тендерге кассалар сатып алууга жарыя берилген, ал ачылды. Биз эмне кылабыз азыр? Биз эмне эгерде ушул убакытка чейин конкурс жарыялап, конкурстар ачылып, оценкада тура турган болсо, анда сиздердин жетекчиңиздер өзү чечим чыгарат. Ошону конкурста ат менен кыласыңарбы же ошо менен ала бересиңерби? Бирок мыйзамда жазылган, эгерде ошол конкурсту жокко чыгарууга да негиз болуш керек. Жөндөн жөн эле аны эметип салган болбойт. Эгерде ат менен кылып салсаңыздар, анда тем более 1 жыл бою самостоятельно да и через центр закупта ала албай каласыздар. Ошон үчүн өткөрүлдүңүздөрбү азыр жетекчи менен сүйлөшүп, эгерде оценканы жасап жеңүүчүңүздөр аныкталган болсо, мен ойлойм эми ала бересиздер деп. Эгер аны жокко чыгарып, анан кайра бизге бергенге жетишесиңерби, жетишпесиңерби, ал да сумма чектелбейт. Кийинки суроого. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Менде мындай суроо болуп атат да, могуреки биз мисалы биздин айыл өкмөттүн бюджетинде могу аренда жер боюнча бизде аренда бар да. Жанакы ФПСтинчи. Ошонун жерлери мисалы декабрь айында көп ижарачылар келип отказ беришкен да. Эми мынакей могу келаткан жумада аукцион болот. Биз да бирок да билбей атабыз, АТРге байланыштуу кийинки жумада уже жаңы айыл өкмөт шайланат экен да. Анан аукцион даже болбой да калышы мүмкүн экен да. Жаңы айыл өкмөт келгенде кайра өзү кылышы мүмкүн экен. Анан биз ошол аукцион өткөн сумманы алып туруп планга коюп, анан бизде бала бакча, мектептер бар да. Быйылкы бюджетибиз аз болгондуктан могу товарга, могу лакокрасочный товарларга бөлгөн каражатыбыз аз болуп калган да. Анан биз могу өткөн аукциондун негизинде ошолорго кайра чачыраталык дегенбиз да. Керектүү жана табыштамалардын негизиндечи. Эми азыр сиздер айтып атасыздар 19-на чейин жана борборлоштурганга заявка табыштама беришибиз керек депчи. Анан мен сизден сурайын дедим элем да, ушул борборлоштургандычы могу хотя бы АТР болуп бүткөнчө мынчалык шашылыштын эмнеси негизи болуп атат да. Биз бул 19-на чейин кагазды гана алабыз. Компьютерди эмес, мебелди эмес, шынаны эмес. Бул бир гана кагаз жөнүндө болуп атат сөз азыр. Айтып атпаймынбы? Ар бир сатып алуу жүргүзгөндө кийинки этапта компьютер болсо, компьютерга да 1 жума мурун же 10 күн мурун кат жолдойбуз. Жок, ошондо деле мектептерге мисалы үчүн мен 1 жылга 5 миңден коюп койгонбуз да, алар болсо ыйлактап келишип атат, бизге ал жетпейт депчи. Анан жыл ичинде дагы деле ушундай кошумча кошсок болобу же болдубу ушундай? Болот. Азыр кагазга өткөрүп көрөбүз. Сизге окшоп жетишпей калгандар толтура болот. Анан арадан 1 ай өткөндөн кийин кайрадан бумагага ушинтип кат жолдойбуз. Анан дагы чогулат, бир 100дөй мекеме чогулабы, 200дөй мекеме чогулабы. Ошентип этап менен өткөрө беребиз. Рахмат. Болгону азыр сиз кагазды Сагынбек мырза, үнүңүз чыкпай калды кайра. Кайталап койсоңуз акыркы сөздөрдү. киргизип коебузбу циркуляркага? Жок, Азамат аке. Сагынбек мырза. Кагазды көрсөтүп атат. Бирок план закупка киргизбей коюп атат. Катка жооп бергенде планга дагы кирип коебуз. Бизге только план аркылуу келет. Сагынбек Сапарбаевич, сиздин интернетиңиз жакшы болбой атат, үнүңүз мындай жоголуп кетип атат ортосундачы. Угулбай жатабы? Ошо ортосунда үнүңүз жоголуп кетип атат да. Бул акыркы суроо боюнча түшүнүктүү эле болду окшойт. Этап менен сиздер жарыялап турат экенсиңер, кат жетип турат. Эгер жетпей калган болсо, азыр жетишпей калган айыл өкмөттөр кийинкиде алса болот. Туура, ошондой болот. Болот, Болот. Түшүнүктүү. Ал түшүнүктүү Мисалы болду. үчүн кагазга ар бир квартал өткөрүлөт да, мындайча айтканда. Квартал болуп бөлүнөт. Түшүнүктүү. Кийинки суроо, закупканын планында А4 бумаганы киргизип коебузбу, циркуляркага берген жообубуз жетиштүү эмеспи дейт. Катка жетиштүү эмес, портал менен заявка бериш керек. Туура, ошондой.
Саламатсызбы, барысы сатып алуулар централизованный закуп болуп калдыбы дейт. Бул 8 тескемеде Бар эмес. көрсөтүлгөн товарлар гана, Ошондой. Баарын эмес. Ошол товарларды Болсо өзүңүз болобу, дагы саламатсыздар. саламатсызбы? Алмаз, суроо берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Биз Кадамжай району Айдеркен шаарынан катышып атабыз. Мына мисалы азыр 19-на чейин толтургула деп атпайбы, кат келген. Ошол катка биз жөнөттүк деңиздер. Канча бумага керек, канча сомго. Анан ошону эле кайра биз берки планга киргизип, ошону эле көрсөтүп койгондон кийин, допустим, эрте ноябрда же октябрда бизге жетпей калса, биз кайра эле дагы ошентип заявка берип, анан кайра дагы планга киргизип, ошентип беребизби? Туура, ошондой. Мисалы, кагазды 4 кварталга бөлүп ала турган болсок, ушу билесиз, что 3-чү кварталга кагазга конкурс өтүп бүттү. Мына 4-чү, 3-чүдө сизге муктаждык жок болчу. 4-чү кварталдын уже баштаганда кагаз муктаж болуп калса, заявканы чогултасыз, биз да бересиздер, биз ошого чейин карап турабыз, ага чейин да циркулярка жазабыз. 4-чү кварталга өткөрүүчү бумаганы сатып алуу боюнча ушунча числого чейин жана ушундай планды толтургула деп кат жолдойбуз. Ошону алгандан кийин анан бирок циркулярный катты күтпөй эле киргизип койсо деле боло берет. Ушул эле инфодоктон берип турабыз сиздерге жөнөтүп. Алло. Саламбек мырза, интернетиңиз да жоголуп кетти окшойт. Инфодокстан эмес, мен түшүнүгүм боюнча бул порталдан планга киргизгенде буларга автоматом өзүнүн модуль аркылуу кабыл алат экен да. Силердин планыңарга киргенде ошону түшүнбөй жатабыз да, биз зачем анда планга киргизсек, аларга централизован деп киргизсек, аларга барса, эмне үчүн бияктан дагы заявка жөнөтүшүбүздүн эмне кереги бар деп атпаймынбы? Биз планга эле ошо централизован деп киргизип койсок, типа бизге биз ушуга муктажбыз дегенди билдиреби? Мындай да, мисалы мен жетекчи катары, да, мисалы элестетиңиз, мага жетекчи катары ушундай кат келсе, ана сиздин жетекчиңиз ошол келген катты сеттен контролго коюп койгон болсо, ответ жазасыз. Эгерде контролго койбой жөнө для сведения деп койгон болсо, анда ошол катты алып туруп эле планга эле киргизип койсоңуз ошол жетиштүү болот. Анан бизге жоонун обязательно кереги жок. Ал ошол сиздин жетекчиңизден көз каранды болот. Келген катты контролкага коюп койгонбу же для сведения койгонбу сеттен. Ошол маанилүү. Анан дальше биз бергенден кийин сиздер ошо топтоп туруп тендерге беребиз деп атасыздар. Ошол тендердин жүрүшү, ачылышы бизге полностью көрүнүп турабы? Сиздер келесиздерге утпайбы? Бизде порталдан эчтеке чыкпайт да ошо менен, туурабы? Биз конкурска жарыялайбыз. Жок, конкурска угуп туруңуз. Биз азыр топ мониторинг жасап, анан өзүбүз конкурска жарыялагандан кийин анын баары көрөт. Скрытча болгондо скрытчаны баары көрөт кимдер катышкан экен. Анан биз оценка жасап, жеңүүчүнү аныктап беребиз. Жеңүүчүнү аныктагандан кийин биз сиздерге уведомление келет. Муну мекеменин жеңүүчүсү ушул пассажир болду деп. Пассажирге да барат. Сен деген муну мекемелерди уттуң, ушуларга товар жеткиресиң деп. Андан кийин биз проект договорун кайрадан жөнөтөбүз. Ошол проект договора сизге да барат, пассажирге да барат. Экөөңөргө тең барат. Анан пассажир тараптан, сиз тараптан кол коюлуп, анан сиздер жанагы атайын раздел бар. Централизованный закупки методом из одного источника деген жер. Жана 50 миңден, 200 миңден акча которуп атпайсыздарбы порталдан? Ошол жерден сиздер көбүнчө из одного источника тандап жүргөнсүздөр. Эми ошону тандабай, централизован деген тандап, биз жарыялаган номер конкурстан жазып, мисалы үчүн Айдаркен болсо Баткенская область. 3-чү лот деп коеюнчу. 3-чү лотту тандайсыз, анын аты Баткенская область болот. Тандап коесуз да, анан номер договорду көрсөтүп, бүт баарын жазып, жана эмени договорду түркөп, андан кийинки шагка өткөндө өзүңүздүн бумагаңызды пландан чыгат, количествоңузду коесуз, биз уттуруп берген бааны жазасыз. Ошентип бүткөндөн кийин бизге уведомление келет. Булар деген келишим түзүлдү деп. Дагы бир маселе да бул жердечи. Допустим, ошентип түздүк. Анан кийин билесиз да, биз мисалы бюджетте караганда кварталга бөлөбүз. Доходду, расходду карапчы, биздин акчабыз ал поставщик, допустим, бизге мына биринчи кварталга мен 30 миң эле сом караганмын. Ошонун мен бияктан өзүбүз канцтовар сатып алып, бумагага 5 миң акчам калып атат. Эртеге келип поставщик, сен 5 миң эле мага котордуң, мен сага бумага алып барбаймын деген маселелер болуп калбайбы бул жерде? Мындай да, ал жерде бумагабызды алып кел деп коебу бул же?
Жок, мындай. Биз азыр количествону топтойбуз да көрөбүз. Ошол количество канчалык чоң. Эгерде количество чоң болсо, айтып атпайм, количество чоң болсо, график поставкын дагы 4 кварталга бөлөбүз. Количествосы аз боло турган болсо, поставщик бир эле алып барып берет. Мисалы, поставщик ал отказ кылбайт. Себеби поставщик ал жерде бир эле сизди унутпайт да. Ал Баткенская областта, допустим, 300 организация боло турган болсо, ал 300 организацияга бир поставщик бирдей баада жеткирип берет деген сөз. Сизден 5000ге, бирөөгө 2000ге, бирөөгө 17000ге, бирөөгө 31000ге. Ошондо общий бумаганы биз алып кое беребиз, анан жылдын аягынача акчабызды карап которуп кое берет экенбиз да. Сиздер Эгерде койгондой мисалы үчүн азыр в сиздин течение года коесуздар. туура сиздерге мисалы Керекчилиги. 20 пачка бумага керек болсо 1 жылга. Ал сиз мындай өзү да поставщик айтат да, мен муну 5-5тен 4 кварталга бөлбөй эле 20 пачканы сразу алып барып берейин, а бирок акчасыны жыл бүткөнгө чейин сиз жыл квартал сайын канча финансирование түшкөн болсо, ошентип которо бересиз. Болду, түшүндүм. Рахмат. Так, кийинки суроо, планга деталды киргизип опубликовать этип койгондон кийинки процедура кандай дейт? Ал процедура уже сиздерге тиешеси жок, сиздерден ошол эле жетиштүү. Планга жакшынакай кылып киргизип, опубликовать этип бизге түшсө болду. Эгер туура эмес болсо, биз обратно жөнөтөбүз. Эмнеси туура эмес экенин көрсөтөбүз. А калган процедура уже бизге тиешелүү болот. Саламатсызбы? Берсем болобу? Саламатсызбы, Мадина, бериңиз. Мен Баетов айыл өкмөтүнөн чалып атканбыз. Бизде мындай проблема болуп калсачы, жана дөңгөлөктөр, шиналар дагы ушулга кирип атпайбы анан. Ал шиналар эми кайсы маалда жарылаарын билбейбиз да, эми случайно жарылып калып, тез аранын ичинде ала турган болсо кандай болуп калат? Планда жок болсо. Эгерде форс-мажор болуп кала турган болсо, мыйзамдуу иш алып бара бересиз. Форс-мажор болуп калса. Рахмат. Уруксатпы, Сагынбек мырза суроо. Кубанычбек, саламатсызбы, бере бериңиз. Сагынбек мырза, мен башынан укпай калдым да, бир суроо берейин элем. Биз азыр эметкенден кийин айыл өкмөт такап кетсе эмне болот ал? Азыр эме атайып жүрүп атпайбы? Биз азыр бүт баарын берип койгондон кийин биз башка айыл өкмөткө кошулуп атабыз да. Ошондо кандай болуп калат? Түшүнбөй калдык дейм суроого. Сагынбек мырза, түшүнбөй калдыңызбы суроого? Сагынбек мырзанын интернети жакшы болбой атат, азыр кайра кошулат, анан суроону кайталайбыз. Сагынбек Сапарбаевич. Сагынбек Сапарбаевич, угуп атасызбы? Угуп атабыз эми. Кубанычбек мырза, кайталап койсоңуз кайра. Сагынбек мырза, биздин азыр айыл өкмөт башка айыл өкмөткө кошулуп атат да. Биз азыр жана сиз айткан процедуранын баарын аткаргандан кийин ал кандай болот? Ошол дальнейший ошол кызык болуп атат. Мисалы азыр ошол чогулгандан кийин бизге кайсыл чогулуп бүткөндөн кийин мисалы баардык айыл өкмөттөр мындай кошулуп атат да, 3 айыл өкмөттү бир кылып коюп атат да, ошол официальный кайсы айыл өкмөт калып, ошонун атынан заявка келсе, поставка дагы ошого болот. А калган айыл өкмөттөр жоюлуп, алар айыл башчы болуп кала турган болсо, ошол айыл өкмөт өздөрү эметет. Эгерде ошол айыл өкмөт биз ушундай кошулдук, бирок биздин деген эми филиал деп коелучу, ошол айыл башчыларынын немелерин. Ошолорубузга поставщик өзү жеткирип бериш керек десеңиздер, анда официалдуу түрдө кат жөнөтөсүздөр дагы ошол айылдардагы алуучу сиздердин филиалдарыңыздардын юридический адреси менен фактический адреси керек болот. Биз ошол жанагы разнарядкага коебуз. Аны койбосок, поставщик билбейт, ал кайсы адреске канча алып барыш керек экенин. Кубанычбек мырза. Уруксатпы? Калды дейм. Биздин мынау азыр эметкенден кийин айыл өкмөттүн өзүнүн жанагы биз эметип жүргөн кварталыбыз жоюлат да. Ошол биздин берген жанагы эмелер заявкалардын баардыгы каяка кетет деген болуп атат. Эгерде жоюлуу алдында тура турган болсо, азырынча бербей койсоңуздар деле болот. Эми толук бир тараптуу бир багытка алгандан кийин келсе жакшы болот. Азыр мен түшүндүм, азыр сиз айыл өкмөтү менен бересиз, мен кабыл алам. Бирок мен конкурс өткөрүп жыйынтык чыкканга чейин сиздин айыл өкмөтүңүз жоюлуп кете турган болсо, ал муктаждык сизге кереги жок болуп калат да. Туура. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, бул чогулгандан кийин анан ушу берген туура болот. Азырынча просто бизге кат жолдоп коюңуздар, бізде ушундай маселе жаралып жатат, ушун жоюлганы турат деп, ошо биз ошону эске алып коебуз да. Рахмат, түшүндүм. Сагынбек Сапарбаевич, ушул жогоруда айтылган суроого менде кошумча суроо да,
бул айыл өкмөттөр биригип бир айыл өкмөткө чогулат, баягы берки кошулуп аткан айыл өкмөттөр жоюлат. Бирок ал жерде иш негизи азыр жүрүп атат да. Анан алар кошулган кезде дагы кийин ошол жерде кагаз керек болуп калышы мүмкүн. Угуп атасыз эме кечиресиз, жана биздин жетекчи келип калып бир тапшырма берип атпайбы ошол? Кайрадан. Жанагы жогоруда айтылган суроого кошумча суроо болуп атат да, мисалы үчүн эки айыл өкмөт бирикти, бирөөсү жоюлду, бирөөсүнө кошулду. Бирок жоюлган жерде дагы мисалы үчүн кагаз керек болуп калышы мүмкүн да. Тиги Жок, анын төлөмү бар да, анын төлөмүнү башка айыл өкмөт мойнуна албайт да. Башка төлөм мойнуна албайт. Бул жерде анда ким заявканы жөнөтсө, акчаны ошол төлөйт, ошол эметиш керек болот да. анда заявканы берип аткан айыл өкмөт бир ай алдыга карап, алдын ала канча, например, өзүнүн штаты канча кишиге көбөйөт, ошолорду эске алып туруп заявканы бериш керек экен да анда, Туура. Түшүнүктүү. Рахмат. Кийинки суроо. Суроо берсек болобу? Бериңиз. Саламатсыздарбы? Биз централизованный закупка план киргизип атпайбызбы? Ошону өзүбүздүн да планга киргизебизби же только централизованно киргизип эле коюп коебузбу? Ошол өзүңүздөрдүн эле Интернет чачмайды окшойт. Сагынбек Сапарбаевич, үнүңүз угулбай атат. Сагынбек Сапарбаевич, дагы бир жолу айтсаңыз. өзүңөрдүн эле планыңардан, жана мен көрсөтпөдүмбү демонстрацияда, балким көрбөй калдыңар. Ошол жерден өзүңөрдүн планыңарга кирип, добавить этип, из казначейских счетов эмес, централизованная закупка дегенди басып, кагазды ошол жерден жөнөтөсүңөр. Калган ручка, карандаш, башка нерселерди аны из казначейских счетов менен планга коюп ала бересиңер мурункудай эле. Дагы бир суроо. Мисалы үчүн жана ноутбук, компьютерлерде да централизованная закупка деп атпайсыңар. Мисалы үчүн планшет сатып алуу, телефон сатып алуу болсочу кандай болуп калат? Ал жерде планшет, телефон жок, компьютер бар, аны өзүңөр ала бересиңер, планшет, телефондорду. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Чаттан келген суроо бар экен бул жакта. Менин түшүнүгүм боюнча азыр 19 февралга чейин кагазга заявка беришибиз керекпи? Эгер бериш керек болсо порталдан кетиребизби? Бул жогоруда суроо болду, айтылды, жооп берилди. Бардык берилген жарыяга коюп кошуу зарылбы? Биз арча көчөт сатып алууда көбөйт. Бул биздин маселеге кирбей калат окшойт. Туура, бул эменин мен жооп берип коеюн, бирок бул департаментке берилүүчү суроо да. Мыйзам боюнча бул ГОИК мурункудай может болбой калган, обязательно болуп калган. 10%ке чейин канча өлчөмдө койсоңуз дагы бул коюла турган, милдеттүү түрдө коюла турган талап болуп калган да. Рахмат. Саламатсызбы? Компьютер, ноутбуктар азыр керек болуп жатат. Сатып алуу борборунун катын күтөлүбү же конкурс жарыялап сатып ала берелиби? Урматтуу кесиптеш, Асан деген кесиптешибиз берген экен. Циркулярный кат кеткен сатып алуу борборунан, ошол катта баары жазылган. Сиздер азыркы убакта бул могул компьютерлер боюнча да силерге заявка кетирсе болот да ошондо, Сагынбек Сапарбаевич? Болот. Ал ограничение жок. Азыр биз только кагаз эле киргизип койбой, убактыңыздар болсо, эсептелинген болсо, анын количествосы, технический характеристикалар иштелип чыккан болсо, калган башка 5 товарларды да киргизип койсо болот. Аны биз циркулярды катта көрсөткөнбүз. Так, рахмат. Кийинки суроо Айнура деген айым берген экен. Саламатсызбы? Мэриянын алдында түзүлгөн мекемелер кагаз сиздер аркылуу алабы же өздөрү алабы дейт. Эми ошол мэриянын алдында түзүлгөн мекемелердин статусун карайлы. Эгерде булар жанагындай муниципалдык предприятие болуп, өздөрү хозрасчетный организация болуп, бюджеттен эч кандай тыйын албай жанагы болсо, андай мекемелер биздин мыйзамдан чыгарып салган. Алардын өздөрүнүн порядоги бар ошол менен. Эгерде жок, биз мэриянын Сагынбек Сапарбаевич, үнүңүз угулбай калды.
Сағынбай Сапарбаевич, Өткөргөн үнүңүз угулбай мени калды. жоготуп Жоогуңуз угулбай калды. Бул суроо боюнча дагы бир жолу айтып кетейин. Мэриянын алдында түзүлгөн мекемелердин статусун карайлы. Кантип түзүлгөн булар? Булар муниципалдык предприятиябы же муниципалдык учреждениябы? Эгерде муниципалдык предприятие болуп түзүлүп, акча каражаттары өздөрүнүкү хозрасчетный тапкан, бюджеттен эч кандай тыйын акча албай мекеме болсо, анда мындай мекемелер биздин мыйзамдан чыгарып салынган. Алардын өздөрүнүн порядоги бар, ошол менен сатып алып жүргүзөт. Эгерде ошол муниципалдык мекеме, ошол мэриянын алдында түзүлгөн мекеме местный бюджеттен каржыланат же республиканский бюджеттен каржылана турган мекеме болуп, алардын акча которуулары через казначейство өтө турган болсо, казна аркылуу өтө турган болсо, анда алардын сатып алуулары да биз аркылуу өтөт. 6% боюнча. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Кийинки суроону Канат деген кесиптеш берген экен. Ташман Айыл өкмөтү эмнелерди сатып алабыз, перечень берип коесузбу дейт. Бул перечень 8-тескемеде жазылган. Ал жерде 6 товар бар экен. А4 барактары, эмерек, ноутбук, комплектелген же компьютер, принтер, көп функционалдуу түзүлүш, дөңгөлөктөр боюнча. Кийинки суроо, биринчи кварталда компьютерлик жабдуулар сатып алыш керек болсо, анда кандай кылабыз дейт. Бул боюнча жогоруда жооп берилди. Сиздер азыртан ошол заявкаларды бере берсеңиздер болот экен. Булар кабыл ала берет экен. Кийинки суроо, сатып алуу борборунун койгон баасы менен поставщиктер алыскы аймактарга жеткирип берүүдө проблема жаралбайбы дейт. Мындай айтып атпаймынбы, биз чогултканда поставщикке маселе жаратпайт. Себеби поставщик, мисалы биз лотко бөлсөк, кайсыл бир аймакты бир поставщик утуп алса, ал ошол аймактын өзүнүн дорожный картасын түзүп алып туруп, биз берген разработка менен баарына жеткирип кетет да. Барганда сиздер тараптан сөзсүз түрдө акт түзүлүп, сиздер кабыл алып, алар эметет, андан кийин акчасын көтөрөсүздөр. Уруксаттуу суроо бергенге. Аскар, саламатсызбы? Бериңиз. Саламатсыңар. Могул заявка берип койгондон кийинчи, например, азыр компьютерлер жөнүндө ошону мисал кылып кетейин. Бизге болсо, биринчи кварталда ала турган керек болсо, силер болсо компьютерди заявка чогултуп бүткөнчө, ал, например, 2-чи же 3-чү квартал болуп кетти. Ошого чейин биз күтүп отура беребизби, ала албай? Жок, мындай да. Азыр уже биринчи квартал өтүп кетти да. Айтып атпаймынбы? Азыр данный время биз бумаганы өткөрөбүз. Бумагадан кийин калган процедура жүрөт да. Эгер ошол процедураны биз күтө албайбыз, ала беребиз десеңиздер, ала бересиздер. Айтып атпаймынбы? Порталдан ограничение жок. Конкурс жарыяланып, тигинтип мынтип. Болгону ошол сизге ошол муктаждыгы азыр керегиндиги жөнүндө эле обоснование болсо болду. Эми бул, мисалы үчүн, бул эми ГСМ эмес да, бул медикамент эмес, питание эмес. Питание жок, балдар ачка калды. Медикамент жок, кишилер өлүп атат деген эмес да, бул компьютердин ошол компьютер именно мына бүгүнкү күнгө керектиги жөнүндөгү сизде обоснование болсо, маселе жок. Өзүңүздөр конкурс жаралап ала бересиңер. Эгерде жок, биз центр закупок аркылуу алабыз, күтөбүз деген жаралса, анда биз аркылуу аласыздар. Чоң рахмат. Анан болгону ошол сиз алган компьютер менен мен алган компьютердин кийин ододон айырмасы чыгып калып, баа боюнча жана болуп калса, бир аз претензия болушу мүмкүн. Текшерүүчү тараптан келип, мына ушундай эле компьютерди мына башка мекемелер ушундай Сагынбек Сапарбаевич, үнүңүз угулбай калды дагы. Сагынбек мырза, угулуп атабы? Сагынбек мырзанын интернети болбой атат окшойт. Жакшы, угулуп атат. Сагынбек мырза, кагаз тууралуу азыр бербей эле койсо болот экен да, айыл өкмөткө тиешелүү. Анткени жана бири-бирине кошулгандан кийин ошол чатагы болуп атат да. Азыр биринчи ошол өзүңүздөрдүн мекемеңиздердин мындан ары кандай иш алып барат, ошону чечип алсаңыздар, андан кийин бизге да жеңил болот, сиздерге да жеңил болот. Азыр жоюлуп кете турган, алдында турган мекеме бизге заявка берип коюп, эртеңки күнү биз аларга өткөрүп коюп, ал мекеме жок, анан поставщик ким менен келишим түзүшүн билбей, кимден акча алышын билбей, ушундай маселе жаратат да. Түшүнүктүү. Кийинки суроо Нишкес айыл өкмөтүнөн берилиптир. Мамлекеттик сатып алуу боюнча акыркы жоолор боюнча окуулар болобу же ушул онлайн окуу менен чектелеби дейт. Сиздер тараптан ушул окуу түшүндүрүү иштери да өткөрүлөбү? Болот. Биз сөзсүз түрдө азыр эмеге
могу кийинки жумадан баштап бизде атайын ошо окуу борбору бар, Минфинде билесиздер. Ошо окуу борборунун тренерлери бар. Аларды чогултуп, биз ошол аларга да ушундай окууну уюштуруп беребиз. А бирок тренерлер анан ошо региондорго барып окуу болгондо, закупка боюнча окууга барганда барып ошолордон барып угуп көрүп билип алсаңыздар болот. Маалыматтарды алсаңыздар болот. Анан эме адилет менен да байланышта болосуздар. Дагы бул биринчи акыркы эмес. Мындан кийин да дагы эгерде ушундай адилет суроо талаптар болуп, ушундай дагы бир видеоконференция уюштуруп бересиңер деген болсо, албетте биз кызматташканга дайындарбыз. Чоң рахмат, Сагынбек Сапарбаевич. Урматтуу кесиптештер, 5 мүнөттүк убактыбыз калды. Дагы кимде кандай суроолор бар болсо берип жетишип калыңыздар. Саат 6-да тилекке каршы жумуш күн бүтөт. Ошого туура түшүнөсүздөр деп кабыл алам. Анан бул Zoom азыр запись болуп атат. Керектүү суроолор азыр берилди деп ойлойм. Кире албай Адилет, калгандарга бул жерде бир-эки суроо бар экен, мен өзүм окуп жооп берип коеюнчу, уруксат болсо. мейли бериңиз. Бумага А4 боюнча договор түзүлгөндөн кийин биз которордо договор бизге бересиздер да деп. Сиздер акча которордо эмес, ошол поставщик менен утканда биз сиздерге проект договору жөнөтөбүз порталдан. Личный кабинетке барат сиздерге уже договордун формасы. Ошондо эле аласыздар уже. Жалал Абад шаарында качан окуу болот деп, анын өзүнүн представители бар. Барып сүйлөшүп, бат-баттан эле окуу болуп турат, жазылып окуп алсаңыздар болот. Муниципалдык ишканалар тендерский режим менен сатып алууда аларга тиешеси жок белет. Жок, аларга тиешеси жок. Бул муниципалдык предприятиялар эгерде ушул биздин мыйзамдан чыккан өздөрүнүн атайын түзүлгөн порядоги бар, ошол порядок менен иш алып баргандар, аларга Центрзактын тиешеси жок. Туура понедельник акыркы күн, понедельник ошол понедельниктен кийин уже заявка кабылдоо токтотулат, уже анан конкурс өткөрүүгө аракет көрүп баштайбыз. Так, суроолорго жооп бердик окшойт. Урматтуу кесиптештер, баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Сагынбек Сапарбаевич, сизге да чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп ушул биздин суроолорубузга жооп бергениңизге ыраазычылык. Эгер уруксат берсеңиздер, ушундай окууларды эгер керек болуп кала турган болсо, сизге сунуш катары берип турабыз, катышып, керектүү суроолорго жооп берип турсаңыз жакшы болот эле. Ал эми кесиптештер, бул Zoom YouTube'га жүктөлөт. Жана шилтемеси силерге жиберилет. Ошол жактан дагы бир сыйра көрүп, керектүү суроолорго жоопторду алсаңыздар болот. Сагынбек Сапарбаевич, сизге чоң рахмат. Сагынбек Сапарбаевич, сиз укпай калдыңыз окшойт. Сизге чоң рахмат. Катышып, ушул биздин суроолорго жооп бергениңиздерге. Макул, уруксат берсеңиздер чыгарайын. Макул, саламатта барыңыздар. Чоң рахмат.